Өтө бир мыкты Кыргыз улуттук оюндарынын белектер каралган. Азыр финалдык оюнуна катышуучу сөзүбүздү ушул уюштуруучулардын сөзүнөн кийин дагы улантабыз. Самбурун федерациянын башкы башкаруучусу Акунов Алмаз. Самбурун оюндарынын өнүгүшүнө зор салымын кошкон, бүгүнкү 9 май улуу жеңиш майрамына арналган комплекстүү иш-чаранын башкы калысы Алмазбек Акунов агабыз рапорт берди кол чабуулар менен. Анда эмесе сөз спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары Осмоналиев Асылбек Жумабековичте. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас жергесинин жашоочулары, коноктору жана бүгүнкү улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган комплекстүү белдешинин катышуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалап, бүгүнкү белдеште күчтүүлөр жеңсин демекчибиз. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун атынан Өмүрбеков Улукбек Нарымбековичтер дагы сиздерге ысык салам айтмакчымын. Баарыңыздарга салам айтып, ийгиликтерди каалап кетти. Өзү шарттары менен келе албай калды. Баарыңыздарды дагы бир жолу улуу жеңиш күнү менен дагы бир жолу куттуктамакчымын. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү комплекстүү белдеш ачык деп жарыялайм. Рахмат, мамлекетибиз өнүгө берсин, улуттук баалуулугубуз өсө берсин, улуттук оюндарыбыз өркүндөй берсин. Азыркы сөз жогорку кеңештин депутаты, мына ошо жергиликтүү Талас элинин уулу, элге ак кызматын арнап келаткан Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас эли, урматтуу уюштуруучулар, мына бүгүн баарыңыздарды улуу жеңиштин 81 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Мынакей бүгүн ушундай улуттук оюндарды уюштуруп, Талас элине мындай майрам тартуулаганыңыздар үчүн мына дирекцияга, спорт дирекциясына терең ыраазычылык билдиремин. Улуттук ушу оюндарды демерчилик кылып, көтөрүп, даңазалап аткан мына Алтынбек агабызга ыраазычылык билдиргим келет. Анын баласы мынакей Мика Мирбек инибизге, Асхат инибизге, ушундай мыкты ишкерлерибизге, демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип коюу абзел деп ойлоймун. Себеби дегенде мынакей улуттук оюндардын баягы даражасын көтөрүп, 5 машина сайып ушул Талас элине мына жакшы майрамдык маанай тартуулаган үчүн ыраазычылык билдирем. Бардыңыздарга ийгилик каалайм, аманчылык болсун, элибизде, журтубузда тынчтык болуп, өнүгүү өсүүлөр боло берсин. Рахмат барыңыздарга, ийгилик майрамыңыздар менен. Айтканыңыз келсин, Бактыбек Каныбекович, өзүңүзгө да ийгилик каалайлы. Мына ошо жогортон айтылып кеткендей, жалпы комплекстүү улуттук оюндар, анын ичинен 5 автомашина коюлуп аткан бул ат чабыш оюндары. Ошонун башында турган жигиттерибиздин бири Республикалык Аргымак Федерациясынын президенти Атакеев Исламбек Таласбековичке сөз беребиз. Ассаламу алейкум, Талас эли жана бүгүнкү күндө конок болуп келген биздин бир туугандар, мекендештер, баарыңыздар биздин Талас жергебизге куш келиңиздер.
Анан кийинки бүгүнкү кош майрамыбыздын эң чоң башына турган бул 9 майрам улуу жеңиш күнүнүн майрамы. Биздин ата бабаларыбыздын жаткан жер жайлоо болсун, мындай согуштар кайталанбасын, ошону даңтап, даңазалап, бүгүнкү чоң мамлекеттик деңгээлде иш-чара өткөзүп аткан улуттук дирекцияга терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр байкагандай улуттук түрлөр, оюндары акыркы жылдары абдан өнүгүп жатат, мамлекет тараптан колдоо да абдан чоң болуп атат. Бүгүн комплекстүү иш-чаранын алкагында биздин Аргымак ат чабыш федерациясында да чоң өзгөрүүлөр, жаңылануулар болуп жатат. Аны барыңыздар жалпы эл журт көп болуп атасыздар. Мынакей ошол чоң ат чабыштын баш байгелери, автоунаалар салым кошоткан биздин эр азаматтарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бул ат чабыш биздин улуттук оюндардын төрүндө турган улуттук оюнубуз. Аны биз колубуздан келишинче өнүктүрүп, өстүрүп, кийинки муунга татыктуу өткөзүп беришибиз керек деген ойдобуз. Ошо менен биргеликте бүгүнкү байге фондусу ат чабыштыкы 3 миллион сом мамлекеттен бөлүнсө, ал эми 5 машина ушу Аргымак федерация жана Жорго федерация жана кыска аралыкка ат чабыш федерация тарабынан демирчилер тарабынан коюлуп атат. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Ар бир өнүгүү үчүн тынччылык керек экен, ынтымак керек экен. Ошондуктан баарыбыз бир түндүктүн астында биригип, жакшы бакубат жашоо сүрүүгө Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Дагы бир жолу баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Рахмат, Исламбек Таласбекович. Алмаз агай, эми Салборундун негиздөөчүсү, башкы машыктыруучусу, кыргыз эли бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну десе эле сиз деле эсетебиз. Ак калпагыңыз башыңызда, ак тилегиңиз менен келген, алыс жакындан келген элге журтка берген рапорттагы жана берген жакшы тилек батада болсун. Микрофон өзүңүздө. Арбаңыздар, агин туугандар, мына улуу күн оңгу жол болуп, бизди бүгүнкү күнгө чейин үлгү болуп, эрдикке сүрөп келатат. Касиеттүү Талас жеринде турабыз. Эң биринчи кыргыз курултайы Манас Алтайдан Таласка, Кыргызстанга, Алатоого көчкөндө эң биринчи курултайды ушу Таласта өткөргөн. Мына ушу жерде касиет синген, ушу жерде эмне деген эрлер чыккан. Акыркы баатырларыбыз деле Таластан чыккан. Биз баарыбыз келип, биздин ушубуздун ордо Таласка чыккан. Эң эле тарыхты карасак, Чыңгыз хан дагы өзүнүн уулдарын чогултуп ушу Таласта курултай өткөн экен. Андан мурун Атлак согушу болгон. Ушундай бир чоң улуу касиетке ээ болгон жерде турабыз. Анан кыргыз элин бир нерсени айтып коюшум керек. Мына азыр бизде өкмөт улуттук оюнга жакшы көңүл буруп аткан учур. Бирок кыргыз эли эчак эле көңүл бурган. Айтайын дегеним, мисалы үчүн ат чабышка керек болсо бир өрөөндүн малын бүт баш байгеге койгон. Билесиңер, Гергашкага чүйдүн малын баарын койгон. Ошондо биз эмне болуп атабыз? Биз азыр олимпиадалык оюндан дагы улуттук оюнду байыркы эчак эле үстүгө койгон. Эми азыр ушул өкмөт кайра ошону калыптандырып теңеп келатат. Жашасын Кыргызстан! Улутум! Ураным! Жашасын Кыргызстан! Бар болуңуздар, жашасын Кыргыз. Улуттук улуулугубуз. Рахмат. Келиңиздер эми. Рахмат, ардактуу меймандар. Осмоналиев Асылбек Жумабекович, дирекциянын директорунун орун басары, Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Каныбекович, Аргымак федерациясынын президенти Исламбек Таласбекович, Алмазбек ага, ак тилек каалооңуздар кабыл болсун. Оюнубуз орду менен ирети менен жакшы улансын. Парадка тизилип берген биздин улуттук оюндун мыктылары баарыңыздарга ийгилик каалайлы. Мына Орозбек ага баштаган биздин аксакалдар, бакай аталарыбыздын тилек каалоолору, үмүттөрү алга жылынсын. Бар болуңуздар. Жакшы тилегин билдирген жалпыңыздарга ыраазычылык билдирели. Азыр эми убакыт учкул саат жылат. Саат
Ordu menen biz oyunlarımızды başlaylı. Ana kızıl gök giyinip giyingen, Kırgız Kazak tuğusun götörgön. Öy Kırgızstandın tuğusun büyük kadar çıkana, Teң kıl ek tuğunu birdey.
Чабат Талас облусу Бакай Ата району. Көрөлү. 6 номерде чабыла турган Кунан Шумкар, Жорботаев Усмандыкы, саяпкери өзү Алымбаев Баяман Чабат Талас облусу Бакай Ата району. Өткөндө 25 апрель күнү Чүй районунун, Токмок шаарынын Чүй районундук Чүй облустук ички шаарында чабышында Кунан чабыштан биринчи келип байгеге коюлган. Көрөлү. Номерде Адият аттуугунан Алтай жылкы чарбасыныкы. Көрөлү азыр чындыгында байге өтө чоң, башкы байгеге автоунаа, андан кийин ушул биринчи жана экинчи орунду алган спортчуларга көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн жолдомо ойнотулуп жаткандыгын эске ала турган болсок, чындыгында өтө бир кандай айтсак эми, спортчулар үчүн дагы, уюштуруучулар үчүн дагы маанилүү учур экендигин айта кетели. Көрөлү. Казак-кыргыз ортосунда таанымал болду. Ат чабыштын өнүгүшүнө салым кошуп аткан жигит бүгүнкү иш-чарага дагы чоң салым кошуп атат. Баракелде. Ушундай мыкты жигиттер ардын болсун. 12 номерде чабыла турган Саралтын аттуу. Кунан Демек, 12 номер менен Саралтын даярдаган Акылбек Валинур чабат. Кунана Кебекби айылы. Мен жаңылбасам, бул 25 апрелде Токмок шаарында ушу 2-чи орунду алса керек эле. 13 номерде Карлыга чаптуу Анаркулов Шергасынын кунаны өзү даярдаган Алканов Юсуп чабат Талас облусу Бакай району. Демек, 14 номерде Кергашка Маткеримов Султандыкы, Алчынбек Кожомуратов даярдаган Төлөбаев Абдулла чабат. Бул Ысык-Ата району, Ашырбек ата жылкы чарбасыныкы. 15 номерде Айтумар аттуу Кунан Жолдошев Уланбектики, саяпкери өзү Абыл Касымов Шер Султан чабат Талас облусу Каракол айылы. 16 номерде Барчын аттуу Кунан Илебаев Рыскулдуку. катышуучулар өтө көп, чындыгында эми кыргыз көчмөндөрдүн, алардын ичинде ушул кыргыздардын, биздин деп айтсак болот, өтө бир жогору бааланган, жакшы көрүлгөн ошол спорттун түрү кунан чабыш. Эң байыркы улуттук ат оюндарынын бири экендигин айта кетели. Мелдештин жүрүшүндө негизинен ушул 2 жашка болбосо 2 жаштагы жаш күлүктөр ушул жарышка түшөт. Ошол Кунан деп атап коебуз. Эми ушул жарышын баштайт. Мына жалпы спортчулар дагы өз аракеттерин улантып жаткан чага көрөлү. 21 номерде Асыл аттуу Кунан Иманбаев Демек, аракеттер уланууда. Жалпы ушул 20дан ашык спортчу жана ушул жылкылар катышкан жүрүштү көрүүдөбүз сиздер менен биргеликте. Көрөлү эми. Жакшы. Кайрадан аракеттер уланууда. 25 номерде Ташкын Исаков Бактыбектиги Базаркулов жарак даярдаган Ростолов Нурдин чабат Талас Бакай Ата. 20 номерде Алабы Кайрадан аракет уланууда.
жана 5,5 айлампа. 1 айлампа жыйынтыкталды. Алдыда дагы Айлампага кеттигер. 4,5 айлампа бар экендигин айта кетели. Алдыда көп, аралык көп. Ошондуктан азырынча ушул жеңүүчүнү аныктап такташ кыйыныраак. Жолбосо божомолдоодо кыйынга турат. Себеби өтө аралык алыс. 27 зымыры Дүйшөмбиев Шакин агабыздыкы шешин алы Дүйшөмбиев өзү даярдаган. Усман Чалап Талас облусту сууду майман. Мына ушундай азырынча 4-чү номердеги катышуучу ушул биринчи болуп келе жаткан чагы. Аны артынан эле келип байкашыбызча ооба ашып өтүштү. Бирок бизге азыр так номери көрүнбөй жатат. Кайсыл спортчу экендиги жакшы. Кайрадан аракеттер уланат. Ардактуу айтылгандар 10.000 метр аралы. Мына азыр кумандар экинчи айлампада кетип баратат. Азыр экинчи айлампа. Жана спортчулар жүрүшүн улантып жаткан чагы. Эми көчө Байге Мурас YouTube каналынын алып баруучусу, Аргымак Федерациясынын маалымат катчысы Достук Беренбаева агабыз кайра какшап аткан Ашырбек Сардаров башкы калыс дережесине макул болобуз деп. Жакшы. Пальстар сине эреже бузулгондор ийди. Азыр эле топторду ошол жерден тостулар, кайра Демек, экинчи айлампадагы дээрлик эми жыйынтыкталып калды. Токтогула, тарткыла, фальстар. Токтогула. Эрежени бузгандар үчүн кач. Аттан тосту. Токтогула. Аттан жаңы токтогула. Кайра ошол жерге барып токтогула. Демек, бул жерде эми эреже бузуу да катталгандыгын көрө алдык. Айтылгандар эми эреженин баары айтылган. Көчмөндөр оюнуна даярдык экени айтылган. Көчмөндөр оюнуна даярдык. Эрежени Жок, андай аракеттер азыр кереги жок. Ой, кубалабада тетиги өзү кылып атат. Ким? Кармагыла. Кайра токтогула. Ооба, баарын башынан башташы керек, себеби азыр ошол группада айтылган эрежени бузмай жок. келе жаткан жерден эреже бузуу катталды дагы жыйынтыгында. Калгандай болду. Ошон үчүн кунан ээлери, саяпкерлер Достук Беренбаев агабыз канча күндөн бери какшап, канча жылдан бери какшап Демек, жүрүш ушул жерден кайрадан башталат. Жана эч кандай бир маселесиз эле уланып жаткандыгын көрдүк. Аракетин улашы керек эми. Кайрадан 5,5 куруп толук чуркайт жөнөдү аттар. Байкайлы. Ушундай бир кооз музыканын коштоосунда спортчулар эми аракетин аягына чейин чыгарышы керек. Ооба, таптакыр кереги жок. Эмоцияга алдырып, же болбосо ушундай бир катачылыктарды кетирүүнүн себеби спорту менен эң башкысы ушул адамдык сапаттан тайбаш керек. Көрөлү кандай нукта уланат азырынча. Жүрүш баштагыдай эле нукта. Жайыраак эле ыргак менен эми 5 айлампа бар. 5 айлампада
Атты баштап бараткан 4-12-чи 4-чү бул Орхан, 12-чи Саралтын. Кандай нукта уланат, алдыда дагы чогуу биргеликте көрөбүз. Ережени бузсаң, тартипти бузсаң, ушундай кайра чабасы. Мындан ары ат ээлери, саяккерлер дагы бир эскертүү эсиңиздерге алып коюңуздар. Аны эми Кунан Чабыштын байгесин тапшырууга Гүлсары Жорго Федерациясынын вице-президенти Жүрүш уланат. Айбек Сапарбеков мырза, Талас облустук Көкбөрү Федерациясынын президенти Ерлан Абдыкапаров мырза, ат ээси Аскат Кагаздиев мына ушу Кунан байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. Жакшы. Эми баштага караганда жайраак ыргак менен ушул эң башкысы эреже алкагында жүрүштөр уланып жатат. Көрөлү. Ушул биринчи айланпадагы эле байкасаңыздар атаандаштык негизи ушул эки эле спортчунун ортосунда уланууда. 4-чү жана 22-чи номердеги чабандестер көрөлү. Азыр акырындап эми артынан келе жаткан ушул каршылаштары дагы жакындап келүүдө. Жакшы, азыр бизге бул ракурстан ушул спортчулардын так номерлери көрүнбөй жаткандыгына байланыштуу эми так айтыш кыйын азыр кайсы спортчу биринчи номер менен келе жаткандыгын. Жакшы. Үчүнчү айланпага келип жеткендигин көрдүк. Эреже бузуу жок, башкысы спортчулар акырындап жүрүшүн улантып жаткан чагы. Биринчи жана экинчи орунду алган спортчулар демек көчмөндөр оюнуна жолдом алат деген бул спортчулардын өзүнө болгон бир мотивация болушу керек. Кайсы бир деңгээлде 76.500 сом. Үчүнчү келген мунанга 37.500. Насага биринчи орунга автоунаа, экинчи орунга 76.000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык. Эми үчүнчү орунга 30.000ден жогорку 33.000 дин тегерегиндеги акчалай сыйлык тапшырылат. Эми баш байге коюлган автомобилди барыңыздар көрдүңүздөр. Анын баасы канча экендигин да жакшы билебиз. Ошондуктан спортчулар колдон келип алдын жетишинче ушул биринчи орун үчүн күрөш жүргүзөт. Жакшы. Азыр эми кайрадан жүрүш уланып жаткан чагы. Кунан Чабыштын байгелери Мурат Кагаздиев, Аскат Кагаздиевдин атасы Мурат Кагаздиев агабыз, Айбек Сапарбеков, Ерлан Абдыкапаров байге тапшырасыздар. Жакшы. Азыр эми өзүңөр байкагандай 500-гө бурулду аттар. Азыр 4-чү айланпаны өстөй жүрүшөт. Жалпы 6,5 айланпа экендигин билебиз. Эми 2 айланпадан ашыгыраак жүрүш калды конце дагы. Биздин кунандар 9 май жеңиш күнүнө карата 3-чү айланпаны жыйынтыктап 4-чү айланпаны өстөй жүрөгөр маалдары. 4-чү айланпага кеттиңер. 4-чү айланпага. Ушундай азыр 12 көбүрдей 6-чы, 18-чи, 10-чу жүрүш улангандан уланат.
Жорғатаев Усмандықы 16-шы. Марчын 4-ші айлампаға кетті. Байқағаныңыздардай, эми ушул акыркы 2-3 айлампада спортчулар колдон келип алдын жетишинче ушул ылдамдыгын кошушу керек. 4-ші айлампаға кетті. 19-15-8. Мына ушундай көрөлү. Кайрадан эле жүрүш уланат. Жана байкаганыңыздардай азырынча биздер лидер алмашкан жок. Жыйынтыктоо айлампага кетет, жеңүүчүлөр аныкталып, Мыкты Султан эң башкысы жараткандан тиреген өз кырсыгы жок, талашы жок. Жакшы, даярдыгы күчтүү сулсун. Бышкы жорголорду даярдай бергиле. Бышкы жорголор Кунан чабыштан кийин, анан бышкы жорго келгенден кийин дароо Кунандын байгесин тапшырып, биз топтай көтөрө беребиз. Ошондой эмне? Демек, жүрүш уланат азыр. Азыр эле жыйынтыктоо 5-чи айлампаны көздөй жүрүшөт. Акыркы айлампаларга жакындап калдык. Спортчулардын аракеттерине көз салалы эми. 5-ке 6 айлампа чабылат кезгер. 5-чиге кеттиңер. 5-чиге кеттиңер. 6 айлампа чабылат кезгер. Жакшы. Азыр бизде лидер алмашты, байкаганыңыздардай. 4-чү номердеги спортчу демек азыр 3-чү болуп келе жаткандыгын көрүбүз. Буга чейин 1-чи орунда келе жаткан. 14-27 эс алдырып койсок дагы болот. Эртең дагы байге бар. Жакшы. Алдыда Курманайт келатат. Туристтик сезонунун ачылышы, Ысык көл кубогу. Мына ошонун баары Кудай буйруса алдыда көчмөндөр оюнуна даярдык. Ар бир федерация, ар бир мелдештен кайсы Жүрүш уланат. эрежелерин иштеп чыккан. Ар бир атчалыш көчмөндөр оюнуна даярдык катары каралып атат. Мына ушул 3 федерация тең ушул багытта жакшы иштеп жатат. Азыр эми 5-чи Кайрадан аракеттер уланат. Ушул 5-чи кайрылыштан кийин 6-чы айлампага кез келет. Ошол 6-чы айлампадан анан жеңүүчүлөр аныкталып такталышы керек. Жакшы. Жыйынтыктоочу бөлүккө келип калдык. Демек 18-12 жана 6-чы номердеги ушул катышуучулар азыр 1-чи жана 2-чи, 3-чү орундарды өз ара бөлүп алууга өтө жакын турушат.
акыркы айлампада эми мүмкүнчүлүк бербеш керек. Артынан эле келе жаткан спортчулар дагы бар. Мисалы үчүн 11 номердеги катышуучуну айтып өтсөк болот. Байкайлы. Жакшы. Азыр 18 номердеги спортчу алдына чыгып алды дагы, эми оңойчулук менен атаандаштарына мүмкүнчүлүк бербейт албетте. Жакшы. Азыр байкааңыздардай бизде лидер алмашат. Мына сага биринчи орун үчүн болгон күрөш эң бир кызыктуу учуруна келди. Кунан ээлери демек өтө мыкты. Насага биринчи орунга ишенимдүү таризде чыгып алган оюнчу бизде. Азыр өтө бир жогорку деңгээлдеги күрөш. Жана ким биринчи келет? Жакшы. Ишенимдүү таризде. Азыр артыкчылык. Демек 11 номердеги катышуучу, андан кийин 6 номердеги ушул спортчулар келди. Ал эми ушул 2-3 айлампаларда өтө жакшы өзүн көрсөтүп жаткан 18 номердеги спортчу. Ал 10 номер Бакаева. Бакаева айке. 6-чы келди, 10-чу орун. Жорго даяр, айтпа, жорго даяр. Кыштыларды айта берле. 3-чү байгени элеген Асылташ Рахманов Алтынбек. Казакстан Караганды облусунан келген Сутенов Айдос даярдаган Амир чапты Казакстандын буланы Асылташ. 3-чү келип калган. Ардак тактага, сый тактага чыгып берсек ары. Кыргыз казак дайыма ат чабышта бирге болобу. Мына жакында эле Армак федерациясы менен Байге федерациясынын ортосунда меморандум коюлду. Ынтымакта иштешели деп. Кол чабуулар баракелди. Ордоштор келип тургула. Ат чаап тургула. Биз канча байгелерди утуп калабыз. Андыктан ынтымакташсак көп нерсеге жетебиз. Байгеңиздер кут болсун. Экинчи орунду ээлеген Кунан Шумкар, Жорготаев Усмандыкы, Алымбаев Байман чапты, Талас облусу, Бакаята району. Өчмөндөр оюнуна жолдомо алганга кирип, кол чабуулар менен Букан, Успат Акер койгула кол чабуулар менен. Bukan $5.000 alarda çurkayıp akşam ödediğine basıplasın. Ötkönlere tüy tokmak şerine çalışında Şunkar birinci gelip $5.000 tuvalgan. Bugün buyruk eken ikinci gelip oldurak. Bunlar ilgilik. Bunlar göçmenler oyununa joldomu utuvalı oldu. Birinci gelgen Kunan
Baygilerde Murat Karazdiyev ağabeyimiz, Aybek Saparбек, Erman Abdullah ağalarımız topşırıp отыр. Kalemin birinci gelген bundan avtomaşından utup algan, at jabuusu menен göçmөндөр oyununa жолдомону utup algan Bayla, aklıma gelmez Bayla, Janangulov Stalbek'teki. Sırğaoğlu İzzat dayandıran, Danil Vadil çaktı, Isıtgöl, Hürmündü. Danazalı, Balbay Batır'dan urupakları bayga tutmasınlar. Murat Ağa, Aybek Mırza, Erlan Mırza, bayga alganlar bayga ister olsun, bayga tapşırganlar iyiliğin üstünde жүргүлө. Barbarosslar isterlikte sürekli çöğünü, bayların akça olsun Javalı, Kutluk Taşalı, Kuday Bölse Göçmönдөр oyununda iyilik yaratsın. Hani bir ahtı takmadan Sırğaoğlu İzak, еңбек сіңірген машық тұрушы, Қарағыз күлігі менен Қазақ Қырғыз ортасында Дағасаға айланды, ешен мықты күліктерін шығарып отыр. Бүгін Изак шәкірт тәрбиелеген саяпкерге айланды. Кезегінде өзі чекіштің оқушысы болды эле. Мына уақыт ұшқын, шүлпек мықтылар шығарып. Жашасын ат чабыш ойындары, жашасын Қырғызстаныбыз өніксін. Баракелді. Еме Кунандын баш байгесинен авто күлүчүн берип койсоңор. Деп туруп элин алдынан бир кол чаптырып өтүп койсо. Андан кийин анан Бышты Жоргонун байгесин тапшырсак, Бышты Жоргонун байгесин тапшырууга Алтынбек Шадыбеков агабызды уулу Мирбек Алтынбек уулу менен кошо бирге чакыралы. Келгиле. Мына ушу Мирбек баштаган 5 автомашина койгон Аскат 5 жигитке кол чабуулар болсун, бале. Кунан чабыштын автомашинасы Ысык-Көл Түп Күрмөнтү. Баракелді, бали, ақ жолтой машина болсын. Алдынан шамал өтіп тұрсын, жақшылыққа қызмат қылсын. Байла деген бір керемет Кунан бүгін байлап кетті. Автомашинаны Ысык-Көлді көстэй, Түпті көстэй айдап кетті деп біз айтып жүрелі. 9 май жеңішінде жеңіп кетті. Құт болсын. Әлеме келіңіздер әме, Бышты Жорголор жанақылы иреті менен қалды. Бышты Жоргонун байгесин тапшырууга Алтынбек Дилдебекович, Мирбек Алтынбек уулу ортого келип берип койсоңуздар. Ал эми Бышты Жоргодон